Assalamu alaikum урматтуу мекендештерим, замандаштарым. Сиздер менен кайрадан ушул аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө чексүгүлөрдү айтам. Бир акындын Тургун Бергешев болуш керек, өлбөгөн жанга жаз келет деген бир саптары бар. Бул ырыбы же жөн гана ойлоп тапкан сабы, бирок бул туура сап. Анткени ушул жазды көргөнгө аябай чексүгүлөрдү айталы. Карасаңыздар баардыгы жашыл. Меле гүлдөгөн дарактарды көрөсүң, бүрдөгөн окшогон бадалдар, карагандар, карагайлар айтор. Бирок бул жаз мезгил, ушундай бир толуп турган, бышып турган мезгил азыр. Жапжашыл бардыгы. Бир карасаң ушул жапжашыл учур тура бербейт, бат эле өтүп кетет. Бир аздан кийин эле келсең, балким бир 15-20 күндөн келсең саргая баштайт. Дагы бир айдан кийин сапсары болуп калган болот. Анан эле жашыл чөптөр уча баштаган болот. Анан тозоң, топуракка айланып эле бир күн кайра жок. Анан күз келет, анан кыш келет. Өмүр ушинтип өтө берет экен. Баягы жатсаң уйкуң канбаган, түн кыскарган заман келип, кылсаң ишиң бүтпөгөн күн кыскарган заман келип, азыр убакыттын берекеси аябай кеткен учур. Чындыгында эле ошондой. Мурда мисалы жумадан кийин ишемби келет эле, ишембиден кийин жекшемби. Азыр карасаң жумадан кийин эле жума келет. Жаздан кийин эле жаз келгенде бир учурлар болуп атат да, ушунчалык убакыт бат өтүп атат. Кудайга шүгүр, аманчылык, тынччылык болсо дагы жазды көп көрөрбүз, көп көрөлү, тилек кылалы, ниет кылалы. Бирок мезгилдин жазы менен адамдын жазынын айырмасы бар. Бул мезгил 4 мезгил кайра келе берет. Жаз улам келе берет бир эле жерге. Бирок бир адамга жаштык, жаз бир гана жолу келет. Ошол жазды, жаштыкты туура пайдалансаң, анан карлыгың бактылуу болот экен. Жашаган жашооңо карата, амалыңа карата өзүңдүн келечегиңди курат экенсиң. Ошон үчүн өмүрдүн жазын туура пайдаланалы. Бир адамга жаз, жаштык бир гана жолу келет чындыгында. Ушул эле жерде биз өткөн жылда эле болгонбуз, ушул эле жаз эле. Быйыл кышта болдук. Айтор өмүрдүн Кудай берекесин берсин. Анан атың барда дейт. Жер тааны дейт, атаң барда эл тааны деген сөз бар. Чындыгында бул тоого келип бат миниш жөн гана рахаттанып, эс алыш эмес. Албетте бул биринчи орунда турат, бирок ошол эле мезгилде өзүңдүн жериңди тааныйсың. Азыр мен Замир деген бир мырза менен келатам. Ошо жергиликтүү чабандестердин бири. Мал чарбачылыгын аябай жакшы билет, чарбаны жакшы түшүнөт. Ошол сонун нерселерди айтып берди. Мына Талдуу булак деген жер экен. Эмне себептен дегенде талда көп, булактагы көп. Бул бир. Анан бул жактын дарыясы негизинен булактан башталат экен. Булактан башталат экен. Ар жакта Кегетидеги дарыя дейт, ал мөңгүдөн башталат дейт. Ошон үчүн ал жактын суусун ичсең аябай муздак дейт. Мындай колуңду бутуңду сала албайсың дейт. Жер сугарсаң дагы ошо муздак бойдон болот. Булактан бүткөн дарыя бара күн менен кошо түштөн кийин жылый баштайт дейт да. Өзгөчөлүгү ошондой дейт. Мен мындайды мурда уккан эмес элем. Бул бир. Экинчиден, ушул өрөөнү караңыздар, кандай кооз, кандай жашыл, кандай керемет. Ушул жака дейт, азыр биз баягы мергенчилерди, аңчыларды жолотпой атабыз дейт. Жолугуп, сүйлөшүп, туура эместигин мындай түшүндүрүп атабыз дейт. Анткени жапайы жаратылыш менен чогуу жашаган кандай сонун деген сөз мага аябай жакты. Чындап эле ар бир жандыктын, ар бир өсүмдүктүн, ар бир макулуктун бул дүйнөдө өзүнүн орду бар. Ошого бир кыянаттык болсо, жаратылышка бүтүндөй кыянаттык. Анан бир сөз уктум эле, жаратылышка кыянат кыла берсең, жаратылыш дагы бир күнү өчө алат деп. Балким мына селдер, көчкүлөр, жер түтүлөр деле ушул биздин жаратылышка кылган мамиледен болушу мүмкүн. Кара кул ботомду окуганбыз, Кожо жашты окуганбыз. Муну деле бир жаратылыштын өчө алуусу катары көрсөң болот да. Ошон үчүн жаратылышка жакшы мамиле кыла берели. Ушул жактан келип бирдем атып кетип, байып кетиш, бала бакыраны багыш деле кыйын, мүмкүн эмес. Болгон жаратылышка зыяныбыз тиет. Анан оттарды кыйбаганга аракет кылсак жакшы болот. Келгенде бир көрүнгөн жерге очок кылып алып от жага берсең, ошол жердеги топурактын сапаты кетет экен, чөптөр күйөт экен. Бул эрозия деп коет. Анан келечектеги чоң бир катастрофалардын баш атышы болуп калат экен да. Ошон үчүн чет өлкөдө мындай көрүнгөн жерге очок кылып от жага беришпейт. Алар бир баягы темир очогун алып келип, кадимки эле баягы шашлык бышырган сыяктуу бир табиятка зыян тийбегендей кылып пайдаланат да. Анан мен ыраазы болуп атам, бара ушул таштанды таштабай аркасынан жыйнап кеткенди кыргыз элибиз үйрөнүп атат. Бул аябай жакшы сыпат, Кудайга шүгүр дешибиз керек биз буга.
Анан эми Кудайга шүгүр мына ат минип баратабыз. Атты деле үстүнө отурганда эле миндим деп эсептеби? Чабандестерден ат миништен жол жобосун үйрөнүш керек экен чындыгында. Чуркаганын да керек болсо техникасы бар. Биз туура эмес чуркап атып, тизени жабыркатып алат экенбиз да. Ошол сыяктуу эле атты да туура эмес минип, атка да күч келтиребиз, өзүң да чарчап каласың. Азыр мен мындай атка кыттай уюп, баягындай бир жабыштырып койгондой отурган сыр эмнеде десем, ушинтип түшүндүрүп берди. Мына карасаңыздар, ушул бир согончок менен аттын такымын такаш керек дейт, анткени чуркап барып ат токтогондо үстүнөн түшүп калбаш үчүн. Ал эми бул жак тарап согончок эмес, бутун учу менен такаш керек экен да. Бир техникасын ушинтип түшүндүрүп берди. Эми билим деген жалаң эле бул математика, физика же китептен тапкан нерсе эмес. Муну ушунун өзү билет. Анткени биз ат менен тагдырлашпыз, танапташпыз. Ат адамдын канаты болуп келген кылымдар бою. Ай, Мирлан Баатыр кетти чапкан бойдон. Бирок аттын баккан азамат аялын да багалат деп айтчу эле кыргызда. Ошол эле мезгилде атка туура мамиле кылган адам адамга деле туура мамиле кылат. Ошон үчүн атка деле бир таптайт, атты деле табына келтирет, сайыпкерлик кылат. Ошол эле мезгилде баягы мингенде чарчатпай миниш керек экен. Өткөндө ушул кыштын күнү ушул жакта мен ат боюнча кичине репортаж кылдым эле, жаратылыш боюнча. Ошону көрүп алып, Капыр Мадаминов агайыбыз бир жакшы сөзүн айтты да. Атаңдын атын жакшы көрсөң дейт, ылдый басканда жетелеп ал дейт. Эмне себептен дегенде, ат үстүгө баратканда анча кыйналбайт экен, өйдөлүшкө баратканда. Ылдый баратканда мүйрүсүнө күч келет экен. Ошон үчүн ылдый түшкөндө жетелеп алсаң дейт, атка чоң жакшылык кыласың дейт. Атты жетелесең жыргайт дейт, бирок эшекти жетелесең кергичтейт дейт. Чындап эле эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот деп айтат эмеспи? Ошон үчүн бул ат минүү жөн гана ат минүү эмес, ат минүү бул табиятты таануу, элди жерди таануу, мекенди таануу. Кудай ушул жаратылышыбызды бут кылсын, карасыңар кандай керемет. Бул жерде 4 мезгил бир турат да. Тетиги жакта кыш турат, тоонун башында, ылдый жакта жай болуп калды. Бул жерде жаз. Бирок али күз келе элек, мен жалган айтып коюп турмун. Ушу өмүрүбүздө жаздай жаркырай берсин, берекелүү болсун, куттуу болсун. Барыңарга бир жаздын сулуулугун, жаздын ушундай бир толуп турган берекесин ар бириңерге каалайт элем. Ассаламу алейкум.